Анткени менен коалиция тарайт деген айын кептер буга чейин деле болуп келген, бирок бийликтеги партия СДПКнын өзү коалициянын бузганы бир аз күтүүсүз болуп калды окшойт. Эми регламентке ылайык президент жаңы коалиция куруу парламенттеги фракциялардын бирине бүгүн эртең мандат бериши керек. Көпчүлүк мандат кайрадан эле СДПК фракциясына берилери күтүп жатат. Ал эми бийлик фракциясы алдында ал эле жана түптөлө турган коалицияда ата мекенге орун жок экендиги айтылууда. Окуялар кандай өнүгөт, талдоочулар бул маселеде кандай божомолдорун беришүүдө? Ушулар туурасында каналдын баяндамачысы Элянура Сагындык кызы сереп салып берет. Элянура, жаңы коалиция курамына ошондо кимдер кирет деген божомолдор бар жана кайсы фракциялар аталууда? Рахмат Назик, ушул кийинки түптөлө турган коалицияга социал-демократтар партиясы бийликтеги жана мындан тышкары ушул Кыргызстан фракциясы, ошондой эле Республика Ата журт 3 фракциясы биригип жаңы альянсты түзөт деп күтүп жатышат. Жана көпчүлүк саясий талдоочулар ушул бир ооздон Республика Ата журт жаңы түптөлө турган коалицияга кирет деген өзүнүн божомолдорун берүүдө. Мындай шартта парламентте азчылык жана оппозицияда Ата мекен, Өнүгүү прогресс жана Бир бол фракциялары калууда. Эсиңиздерге сала кетсек, ушул соңку 2 айдан бери парламенттеги социал-демократтар фракциясы жана Ата мекен тирешип бир пикирге келе албай келишкен. Мындай шартта социал-демократтар фракциясы ушул коалициядан чыгып жана мындан ары ынтымагы бекемирээк, жаңы күч боло турган өзүнчө бир биримдик түзүүгө аракет кылды көрүнөт. Мындан тышкары дагы бир нерсе, ушул алдыда парламентте конституциялык реформага байланыштуу добуш берүү күтүлөт. Мындан тышкары парламентте ушул социалдык, экономикалык маселелерге байланыштуу маанилүү чечимдер кабыл алынышы керек жана социал-демократтарга бул жаатта баягы күч болуп берип турган, жолсо аларды колдой турган күчтөр, союздаштар керек болду көрүнөт. Бирок ошентсе дагы эми оппозицияда кала турган же болбосо калышы күтүлүп жаткан Ата мекен жана Өнүгүү прогресс партиялары кичине таарынычтарын билдирип жатышат. Ал көчө ушул коалиция тарады деген сөздөн кийин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Төрөбаев атайын билдирүү менен чыкты жана ал жерде ал киши ушул социал-демократтар фракциясы азыр өзүн билемдик кылып жатат жана кийинки түптөлө турган коалициянын курамы деле алдын ала белгилүү. Азыр бардык нерсени ушул социал-демократтар фракциясы өзүн билемдик менен чечип калды деген бир таарыныч сөзүн айтты. Жаңы коалиция түптөлсө кайрадан өкмөт куруу машакаты башталат. Өкмөт курамы канчалык деңгээлде өзгөрөт, анан бул боюнча кандай пикирлер болууда? Ооба, ушул коалиция ыдырагандан кийин коалиция тарабынан түзүлгөн өкмөт дагы автоматтуу түрдө отставкага кетиш керек делген. Бул боюнча дагы саясий талдоочулар, серепчилер ар кандай ойлорун айтып атышат. Мисалы үчүн ушул Марсариев аттуу саясий талдоочу Азаттыктын алгысына бул боюнча өзүнүн ою менен бөлүшкөн экен. Ал кишинин айтымында эгерде логикага сала турган болсо, өкмөттө анчалык деле чоң өзгөрүүлөр болбошу керек, анткени алдыда кышка даярдык маселеси турат жана мындай шартта өкмөттүн курамында олуттуу өзгөртүүлөрдү жүргүзүү бул логикага сыйбаган иш болот. Бирок ошентсе да коалицияга жаңы мүчөлөр келип жатат жана ал кире турган фракциялардын дагы өз шарттары болушу мүмкүн жана алар дагы өкмөткө өз адамдарын алып кирүүгө аракет жасашы мүмкүн. Ошондой эле Марсариевдин пикиринде ал киши айтып атат, балким ушул жаңы фракция куралгандан кийин буга чейин Республика Ата журт фракциясын жетектеп турган азыркы Өмүрбек Бабанов өкмөт башчылыкка аракет кылышы мүмкүн деген дагы божомолдорун айтып жатат. СДПК коалициясынын ыдырашына баш мыйзамды өзгөртүү боюнча пикир келишпестиктер себеп болду деп жатат. Ал эми Ата мекен бул жөн гана шылтоо, негизги максат Ата мекенди сыртка сууруп чыгаруу болду деп жатышат. Деги эле коалициянын ыдырашы боюнча дагы кандай түшүндүрмөлөр болууда? Ооба, ушул социал-демократтар фракциясы ушу баш мыйзамга карата пикир келишпестиктерден улам ушундай чечимге келдик деген оюн айтты. Бирок буга ушул Ата мекен менен Өнүгүү прогресс анча ынабай турушат. Алар ушул баш мыйзамга реформа боюнча пикирибиз ача чыккан үчүн эле коалицияны таратты деген бул СДПКнын жөн эле шылтоосу болуп атат деген ойлорун айтып атат. Ал эми ушул эксперттер, саясий талдоочулардын пикири бул боюнча кандай болуп атат айта турган болсом, ушул Вечерний Бишкек басылмасы коалиция тарады дегенден кийин бирме экин саясий талдоочуларга сурам жавап чыккан экен. Ошол жерде Бакыт Бакетаев аттуу серепчи бул жерде парламентте болгону реформаторлор менен консерваторлордун башы бир казанда кайнабай калды. Ошондуктан коалиция тарады деген оюн айткан. Бул киши бул жерде парламентте реформатор деп социал-демократтар фракциясын атап, ал эми консерватор деп Ата мекен фракциясын
айтып жатканы белгилүү болду. Бул кишинин айтымында ошо кандай гана реформа башталасын баягы Атамекенга мындай каршы чыгып, каршы маанайын билдирди жана мунун жыйынтыгы ушундай болду деген оюн айтты. Дагы бир талдоочу Медет Түлегенов болчу, сол бул эми күтүлгөн нерсе эле болчу. Социал-демократтар менен Атамекен фракциясы тил табышпай калган. Жана бул жерде эң негизги нерсе ушул бийликтеги партия социал-демократтар фракциясы эмитен баштап эле кийинки 2015-жылы өтө турган президенттик шайлоого даярдыктарды баштады жана ошого карата союздаштарды өзүнө жакын чогулта баштады деген ою менен айткан. Деген ой менен бөлүшкөн. Бул коалицияга киргизүү бул жөн гана ошол даярдыкка байланыштуу бир өзүнчө курал, инструмент болуп жатат деген оюн айтты. Ошондой эле Түлегеновдун пикиринде эми бул нерседен Атамекен фракциясы көп уттурду же четте калды деп айтканга болбойт. Бул фракция башынан баштап эле оппозицияда болчу жана коалициянын ичинде формалдуу гана болуп калган. Эми булар баягы реалдуу оппозицияга өтөт жана булардын союздаштары Өнүгүү Прогресс ошол эле бир бол фракциялар менен биригип парламентте күчтүү оппозиция куралат деген оюн айтты. Рахмат Элин, белгилей кетсек, парламентте баш мыйзамга байланыштуу пикир келишпестик ыйкы-тыйкы мамиле акыркы бул ыдыроого алып келди. Анткени менен бүгүн тармактык комитет референдуму жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Мыйзам долбоору менен референдум өткөрүү практикасына жаңы автоматташтырылган технологияларды киргизилүүдө. Андан тышкары жарандардын биометрикалык маалыматтарын референдумдун катышуучуларынын электрондук тизмесин колдонууну киргизүү сунушталууда. Мындай чаралар шайлоо жүрүмүндөгү жасалмалоолор менен бузууларды болтурбоого мүмкүндүк берет.